Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акен сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында. Бишкекте поезд аялды сүзүп кетти. Бул тууралуу редакцияга Борбордун 1-Май райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Актуалдуу жаңылыктар сиздер менен. Видеого бир дана лайк басып, подписация кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да сөз түрдө баса кетиңиздер. Маалым болгондой, Исанов менен Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишиндеги темир жолдо поезд 1994-жылы туулган ККны сүзүп кеткен. Аталган факт РИПке катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Милиция азыр окуянын чоо жайын аныктап жатат. Чоо жайы кийинчерээк жарыяланат. Белгилүү кетчү жагдай, каза болгон кыз мас абалда болгон. Жетекчиден желиккен кызы, жалдагы эне жана баланы коргоо борборундагы врачтардын чатакташканы. Айтайын дегеним, бул ызы чуу салып жаткан кыз аталган борбордун жетекчисинин кызы. Ошол жакта врач болуп эмгектенет. Жетекчинин тууган иче кызы болсоң эле ар кимди урушуп. Бегемай, успокойся. Нормально. Если ты собираешься решать конфликт, надо не врать. Где мой друг? Где Если не трогайте меня, я сейчас злая. Ты меня поняла? Чтобы там почти вообще не было. Короче, аттракцион қарағыла. Аттракцион ол жерде тұрады, конец. Су ол жерде тұрады, біздің бала жаста су тетік жерде болшы да. Ол темірі тұрған көміп, ол жерде су агеп түсті. Ошол эле тетік аттракцион қарағыла. Суға жетпей қалған. Бұл деген жылдан жылға су көл кичирейип аткандын белгиси да. Илгери бияктан илгерки адамдардан сурасам, су вообще мурда алуу бир толе эме болчу, жылдан жылга азайып атат. Ошондо 10 жылда су 10 жылда 5 метрге кемет кетти. Алыстап кетти, жеткенче. Значит, да, жылына жарым метрден суу азайып атат, тартылып атат. Ушул жерденчи. Ошондо бул деген катастрофанын белгиси окшойт. Бирок антейин десең, кылым да азайып кетет.